Туристик дараметти жана креативдүү индустрияны өнүктүрүү Астанада Дева Мира эл аралык туристик кинофестивалынан финал өтүүдө. Ага Казакстан, Орусия, Кытай, Өзбекстан, Беларусь, Иран жана Кыргызстандан 100дөн ашык видео операторлор жана мобилографтар чогулду. Катышуучулардын алдында турган милдет өз чыгармаларында туулган жердин жаратылышынын кооздугун жана табиятын чагылдыруу. Финалга чыккандардын видео, даректүү жана кыска метраждуу тасмаларына атайын түзүлгөн калыстар тобу баа берет. Анын курамына туризм индустриясынын, маркетингдин, массалык маалымат каражаттарынын жана видео блогингдин өкүлдөрү кирди. Сынак өзгөчө Астана шаарын өнүктүрүү борборунун колдоосу менен өткөрүлүүдө. Анын өкүлдөрүнүн айтымында Казакстандын борбору туризмди активдүү өнүктүрүүдө. Өткөн жылы эле ага 3 миллион 320 миңден ашык коноктор келди. Анын 4төн бири чет элдик саякатчылар. Дева Мира у нас второй год проводится. Дева Мира бул жерде экинчи жыл өтүп жатат. Быйыл биринчи этапты сиздердин өлкөдө Казакстанда өткөрүп жатабыз. Туристик видео спецификалык жана аны адамдарды тигил же бул туристик объектке же бул аймакка келүүгө түрткү бере тургандай кылып жасоо оңой эмес. Приехать на данный туробъект или в данную страну или в данный регион. Здесь много своей специфики. Этот фестиваль именно интересен, так как сейчас мы популяризируем наш внутренний туризм, наши красоты Казахстана. Вот через такую призму можно показывать, насколько Казахстан уникален. Бул кинофестиваль кызыктуу. Анткени биз азыр ички туризмибизди, Казакстандын кооз жерлерин таанытып жатабыз. Ушундай жол аркылуу Казакстан канчалык уникалдуу экенин көрсөтө алабыз. Бизде 8ге жакын номинация болот. Ар бир номинациянын бөлүктөрү бар. Өнөр жай, окуялар, маданий мурас, ыйык туризм, гастротурлар, маалымат борборлору. Мисалы Алматы улуттук сейил бактары менен мактанса, ал эми Караганды ыйык жерлерин көрсөтөт, менин билишимче. Алмата привозит Алмату, это национальные парки, это популяризация Алматы. Караганда везет сакральные, насколько я знаю.